Катардагы БМВга кызыкпаган жөнөкөй адамдарга бул чынында эле таң калыштуу нерсе болушу мүмкүн. Көбүбүз бирибизден ашкыбыз келет, бирибизден кыйын болгубуз келет. Анан бирдекеге ээ болгондо дагы ошонусу өзгөчө болгусу келет экен да. Канча километр деп ойлойсуз? 340 чакырым. Кадимкидей эле жөн эле БМВдай көрүнүп атпайбы сыртынан? Бирок кичинекей бир өзгөчө деталдар бар. Ошол деталдары менен бул башка БМВга караганда өзгөчө да, достор, таң каласың. Бул жөн эле БМВ эмес, бул МК деп коет, же болбосо М пакет дегенди уксаңыздар керек. Ошонун ичинде эң БМВлардын королу деген BMW Alpina деген бар. Адам баласы биз баары бир жаралгандан ушундай экенбиз да. Көбүбүз бирибизден ашкыбыз келет, бирибизден кыйын болгубуз келет. Анан бирдекеге ээ болгондо дагы ошонусу өзгөчө болгусу келет экен да. Бул эми мындай жашоодо жоюлбаган нерсе экен. Эгерде баарыныкы бирдей машина болсо, андан жакшыраак машина керек. Эгерде машинанын баары бирдей маркадагы, мындан ашканы жок болсо дагы, модельдери жок болсо дагы, анда ошонун бир жерине алтын коюп, мисалы, же болбосо андан мындай ашып кеткен бир үй жок болсо дагы, баардык үйлөр бири-бирине окшошуп турса дагы, ал укмуштуудай кымбат болуп турса дагы, ар бири миллион сомдук там болуп турса дагы, бирөөсү 1 миллион 100 миң сом болуш үчүн чатырын, мисалы, алтындан курат экен да. Бул адамдын кадимки эле бир мындай эми кандай деп айтып кетейин, жаман нерсеси эмес, терс нерсеси эмес, бирок бул баары адамдын ички дүйнөсүнө бир таасир эткен нерсе болуп кала берет экен. Бул тиги адам баласы жаралгандан бери келе ошондон бери эле бүгүнкү күнгө чейин бар. Мен айтайын дегеним, бүгүн BMW семерка деп коет, BMW 7 боюнча. Бирок эми муну багы кебетеси BMW 7 кадимкидей эле же болбосо бизде билген семерка деп көрүнгөн менен, жана мен айткандай эле, бул жөн BMW эмес, достор. Бул деген BMW Alpina деген BMW. Как раз таки жанагы мен айткандай BMW-нын BMW-лары да. Сиздер көрсөңүздөр керек, Кыргызстанда, Бишкекте жанагы элдер айтып калат. Бул деген Мерседестерди көбүңөр билесиңер да, жакшы. Кээ бир айтат го, бул деген Brabus, бул деген AMG деп айтат го. Бул Мерседеске таандык. Ал эми BMW-дан сиздер уксаңыздар керек. Мисалы, BMW-ны жакшы билгендер, же болбосо BMW-га мындай карагандар, бул жөн эле BMW эмес, бул МК деп коет, же болбосо М пакет дегенди уксаңыздар керек. Ошонун ичинде эң BMW-лардын королу деген BMW Alpina деген бар. Кеттик анда. Ушул боюнча мен айтып берем. Бул Alpina деген эмне? BMW МК деген эмне? BMW М пакет деген эмне? Анан жанагы Brabus деген эмне? Эмнеге жөн эле BMW эмес, BMW Alpina, BMW М пакет, BMW МК дегендер жөнүндө биз кеп кылабыз. Ребята, у меня на груди это пик Манаслу. Это 8163 метра. Эта футболка была изготовлена для первой исторической экспедиции в Гималайи кыргызских альпинистов. Я имел честь быть в составе них. И те дни в 2022 году, они останутся в моей памяти на всю жизнь, как огромное, яркое и, безусловно, для меня великое событие, которым я очень дорожу. И когда я каждый раз вижу горы, или каждый раз одеваю эту футболку, или каждый раз при подобной ситуации, я вспоминаю с большим счастьем, воодушевлением, что в моей жизни было такое огромное событие, которое каждый раз меня подогревает и дает мне энергию. И я вам предлагаю ощутить то же самое, такие же ощущения получить. Друзья, компания Dream Journey и я, мы объявляем очередной тур, на этот раз в Гималайи, до базового лагеря Эвереста. 5400 метров в высоту. По дороге в Эверест мы будем ходить, это 13 дней приключения. Каждый день мы будем ходить по 5-6 часов. Мы посетим обязательно великий город Намче, это столица всех альпинистов мира. Мы обязательно пойдем до базового лагеря Эвереста, дотронемся до
подножия горы Эвереста. Вы собственными глазами увидите самую высокую точку нашей планеты. Ребята, по дороге вы обязательно подниметесь на пик Калапатар. Это более 5550 метров. Вы обязательно увидите контрастный и колоритный город Катманду. Погуляете в Катманду, и вы окунетесь вообще в другой, совершенно другой мир. Мир добрых людей, красочных людей. Вы увидите очень много разной культуры другой, совершенно другие традиции. Оставьте у себя такое яркое впечатление. И вы после Гималаев вы ощутите, что вы не зря это все прожили. 14 дней, 13-14 дней приключений. Это приключение начнется 10 мая по 23-24 мая. 13-14 дней. Это не такие большие деньги, но я вам гарантирую, ощущения останутся на всю жизнь. По ссылкам переходите, записывайтесь, пишите и регистрируйтесь. Регистрация уже началась. Естественно, места ограничены. Идемте, увидим самую высокую точку Земли собственными глазами и дотронемся до подножия. Бұл мысалы жөнөкөй қатардағы БМВ-ға қызықпаған жөнөкөй адамдарға бұл чынында эле таңғалыштуу нерсе болушу мүмкүн. Албетте адистерге, БМВ боюнча адистерге бұл арналбайт. Ошо қатардағы жөнөкөй элге, балдарга, жигиттерге, айрым кыздарға түшүндүрмө кыскача. Кызыктуу нерсе да. Мисалы, кадимкидей эле жөн эле БМВдай көрүнүп атпайбы сыртынан. Бирок кичинекей бир өзгөчө деталдар бар. Ошол деталдары менен бул башка БМВга караганда өзгөчө да, достор, таң каласың. Эми мисалы, могул жерде B7 дегени бар. B7 деген бул жөн эле мун БМВнын ээси чаптап койгон эмес. Бул ошеки заводдон келген. Бул мисалы дисктерди кара турган болсок, момундай диск башка BMW семеркада, BMW 7де силер көрбөйсүңөр. Бул так гана Альпинага таандык. Мисалы, мо ортосундагы могул жерде дагы шылдик бар го, бул дагы жалаң Альпинага таандык. Бул Альпина таандык болуп келет да. Могул жерде мисалы жаңы версияларында могул үйлөткүчү могул жерде болот атпайбы? Мисалы башка версияларында үйлөткүчү ушунун ичинде. Үйлөткүчү момундай бизде кыргызча эле сосок деп коебуз да. Ошол жери мисалы могул жеринде болот. Бул жеринен үйлөткөндө ошеки бир спицанын бирөөсүнөн жел кирип барып анан үйлөтөт да. Ушундай кичинекей детальдар бар. Мисалы айтып келе турган болсок, мореки выхлопной трубалары дагы, түтүн чыккан жерлери дагы башкачараак болуп келет. Бул жерде B7 деп турат. Муну дагы мунун ээси өзү тартып койгон эмес. Бул дагы заводдон болуп келет. Альпина бул өзүнчө завод болуп 2025 жылга чейин, ушул жылга чейин эсептелип келди. Мунун тарыхы, достор, 1962 жылдан башталат. Анда тарыхка келип кайрылалык. Бизде ар бир куруучунун же болбосо ар бир тамдын тарыхын алып келсек, же болбосо ар бир байдын тарыхын алып келе турган болсок, бир жөнөкөй бир окуядан башталган да. Мисалы, Шоронун тарыхын алып келе турган болсок, Раматылык Эгемберди агайыбыз болсо айтып келчү. Мен Шорону ушеки жөн эле Казандан апам жазаган жарманы алып барып эле Дордойго барып сатып көрүп, ошондон Шоронун тарыхы болуп кеткен деп, азыр болсо Шоро килейген бир чоң гигант болуп эсептелет. Альпинанын тарыхы дагы 1962 жылы башталат. 62 жылы BMW жаңы серия деп, жаңы модерн 1962 жылы жаңы BMW чыгарат. BMW чыгарганда, ошондо Бурхард Бовензепен деген адам ошеки 1962 жылы BMW чыгарган машинени көрүп, анан айтат, тиягын көрүп, биягын карап, анын ылдамдыгы анчалык канаттандырбайт. Анан айтат, отуруп алып айтат, мону мындай кылып жасаса болмок экен, мону мындай кылып жасаса болмок экен деп. Ана ошол BMW-ны сатып алып, өзү оңдоп, түзөп, жакшыртат. Жакшыртканы бардыгына жатат, бардыгына жагат. BMW-ны жакшы көргөн, ал машинени жакшы көргөндөр дагы отуруп көрүп айтат, сонун болуп калыптыр деп. Ал эмнени жакшыртат? Мисалы, бул илгерки машиналардыкы, мурунку машиналардыкы жөнөкөй карбюратор болгон. Барыңыздар билесиздер. Аны ошеки карбюратордун түзүлүшү ошеки Бурхардка жакпай, ал түзүлүшүн оңдоп,
машинени экономдуу жана ошол эле учурда жанагы кубаттуу күчү, аттык күчү көбөйтүп жасайт да. Анан ошондон баштап 1900 өзү BMW-ны жакшы көргөн болот. 1965 жылы Alpina деген компанияны түзөт. Alpina деген компания бул анын атасынын компаниясы болот. Атасы болсо жанагы жасчу баягы илгери монтип машинка басчу машинка болот го. Тиги кадимкидей эле компьютер жоктоп басчу машинка болот да. Ошондойду чыгарган өзүнүн атасынын компаниясы бар экен, Alpina деген. Ошондон алып туруп эле Alpina дегенди түзүп коет. Ошондон баштап туугандар Бурхард эмне кылат? Ар бир машинени BMW-нын бир машинеси жагат да, бир серияда. BMW-нын ар кандай сериялары бар да, мына пятерка бар, семерка бар, тройка бар, анан башкасы бар, таш палекети бар. Анан ошондон жаккан машинесин алып эле, анан ошол экини жаңырта баштайт, окшоштура баштайт. Мынакей бул дисктерин окшоштура баштайт, өзгөчө бул кыймылдаткычын окшоштура баштайт. Ичин эми окшоштуруп дегенибиз кандай? Баягы улам жаңылантып, аны башкача кылып, дагы андан да кубаттуу, дагы андан дагы жакшы кыла баштайт. Ошентип көз карандысыз Alpina деген компания түзүлүп, BMW менен чогуу катарда кете берет, бирок BMW менен партнер компания болуп эсептелип келет. Булар партнер компания болуп 2025 жылга чейин келди. Бирок ошонун ичинде дагы кызыктуу фактылар бар, достор. Alpina компаниясы BMW-дан багы улам андан да жакшы машиналерди чыгара берет да. Анан BMW-нын ичиндеги адамдар дагы ойлонуп баштайт. BMW-да иштегендер дагы, анын ичинде дизайнерлер, анын ичинде дагы бир жакшы билген адистер, биз деле Alpina'дай кылып өзүбүздүкүн деле жасабайлыкпы, биз деле биздин эле марканын эң жакшысын кылбайлыкпы деп ойлоно баштайт. Анан BMW M дегенди чыгарат. BMW M Sport деп коет. Бул болсо ошондой эле Alpina'дай эле ошо кыймылдаткычынын кубатын күчтөрөөк кылып, ошондой эле баягы кичине конструкцияларын өзгөртүп, ошондой эле бамперлерин башкача кылып, ошондой эле ички жасалгаларын дагы башкача кылып, ошол BMW-нын ичинде MK деп коет. MK дегени бар. Ошол Alpina менен BMW-нын партнеру Alpina менен конкуренттешип баштайт. Алар 2025 жылга чейин конкурент болуп келет, достор. 2025 жылга чейин. Анан BMW-ны жакшы көргөндөрчү мындай да, BMW M Sport алабыз деп дегенде ал бат жүрөт, ылдам жүрөт деп M Sport ала баштайт. BMW-нын M Sport'ун жакшы көргөндөр бар экен деп M пакет, BMW MK эмес, M пакет деп коет. Жөнөкөй BMW-га мындай кошуп M пакетте кичине панелдерин окшоштуруп, булгарларын окшоштуруп M пакет деген дагы жасап баштайт. Бул эмне кылат? Бул бир эле нерсени билдирет. Туугандар, эмне гана чыкпасын, керек болсо бизде телефондордо чыккандачы, достор. Бизде телефон чыкканда дагы бул телефондун түрлөрү бар да. iPhone'ун өзүңүздөр билесиздер. iPhone Pro деген бар, iPhone Max Pro деген бар. Так гана ошол сыяктуу эле BMW-нын түрлөрү болуп келет да. BMW-нын өзүнүн ичиндеги BMW деген бир серия чыкты. Андан кийин BMW M пакет деген башка сериялар чыкты. Андан кийин BMW MK деген чыкты. Булар улам кымбат болуп кете берет. Ал эми Alpina болсо алардан дагы ашып, андан да жакшы кылып баштады да. Анан мен мисалы айтып кетейин. Мисалы эгерде бул машина BMW семерка, BMW 7 модели, BMW X7 деген бул джиптери, BMW X жок модельдери бул седан жеңил машиналери да. BMW мисалы мо семерка баасы мисалы $200,000 боло турган болсо, Alpina'нын баасы $300,000. $100,000 чейин кымбат болуп келет. Анан ошентип BMW-нын партнеру эле конкуренттүүлүк болуп келип, конкурент болуп келатып, анан 2025 жылдан баштап BMW Alpina'ны сатып алды. Азыр болсо Alpina өзүнчө компания эмес, Alpina азыр BMW-нын эле ичиндеги структуралык бир бөлүмү болуп калды, туугандар. Эми 2025 жылы биз күтөбүз кандай болот экен. Ал эми бүгүнкү бул 2020 жылкы X7 семерка боюнча, модель боюнча биз мисал кылып көрсөтөбүз, эмне менен булар айырмаланат. Ал эми өзүңүздөр элестеткиле. Alpina буга чейин 300 эле адам компанияда иштеп келген. 300 эле адам иштеп келген. Ошондуктан булардын чыгарган машинеси мындай чектелүү эле болот да.
булар уникалдуу эксклюзивдүү машиналар болот. Ошол эки машина бүгүнкү күндө мынакей Кыргызстанда жүрөт да. Мен буга чейин Альпинаны айдап көргөн эмес болчумун. Бир ини досум байке Альпина укмуш. Мен BMW маркасын жакшы көрөм. Альпина укмуш, аябай жакшы, кыйла чынында эле өзгөчө, айдап көрүңүз деп бизге тестирлөөгө берди. Ошону мен тестирлөп айдап келдим. Ошонун жыйынтыгында мынакей сиздерге айтып атам. Альпинанын тарыхы жана Альпина эмне менен айырмаланып келет. Кеттик анда ошол эки айырмачылыктарын көрөлүк. Dream Journey компаниясы жана мен сиздерге Каражыгач эмерек салонун сунуштайбыз. Бул жергиликтүү өндүрүш Бишкектин жанында чыгат. Бул демек эң арзан баалар. Бизде болгон материалдын баары бизден чыгат. Бир гана нерсе, бул боектордун баары Италиядан келет. Ал эми кездемелери эмеректин сыртында кездемелердин баардыгы булар Түркиядан келет. Калган баары Кыргызстандан чыгат. Демек мунун баасы дагы жакшы, ылайыктуу. Ошол эле учурда Карагач эмерек салонунда силерге ылайыктуу, индивидуалдуу, жеке адамдын көз карашына ылайыктуу, же болбосо дизайнерлерди алып келип, кандай эмеректи чийип бер десеңиздер, булар чийип беришет. Андан тышкары Карагач эмерек салонунда туугандар 3 жылдык кепилдик бар. 3 жылдын ичинде эгерде эмерегиңиздер кичине бушап калса, же бир жери сынып кетсе, же дагы бирдеке кылган болсо, жасап беришет, же толугу менен алмаштырып беришет. Андан тышкары өмүр бою ушул эмерек салону, Карагач салону, эгер ушул жерден алсаңыздар, бүт баарын техникалык кароодон өтүп турасыңар. Жасап берет, оңдоп берет, боеп беришет. Биздин өндүрүш булардын көп жылдык тарыхы бар. 12 жылдан ашык кыргыз балдары, кыргыз жигиттери ушул эмерек салонун кылып келе жатышат. Өзүбүздүн өндүрүшүнү колдойлук, ишенсеңиздер болот. Сапаты эң жогорку деңгээлде, ал эми дизайндары, материалдары бул заманбап эл аралык деңгээлде деп айта алабыз. Шилтемелер аркылуу келип караңыздар, же болбосо салондогу дүкөндөргө кириңиздер. Альпинанын эң негизги өзгөчөлүгү бул кыймылдаткычы, достор. Булар Альпина эмне кылат? Эң биринчи кезекте бул BMW-нын эң укмуш деген, мисалы, ушу 7-нчи модельдеги унасын алып туруп эле, заводдон сатып алышып туруп эле, алардын биринчи кезекте ушу кыймылдаткычын өзгөртөт. Кыймылдаткычын жанагы башка ичиндеги бир деталдардын баарын өзгөртүп, керек болсо машинени жеңилдетип, аны алмаштырып, бул жерде мисалы металл болсо, аны карбон кылып, башкача бир металлдарды кылып жеңилдетип, батыраак, ылдыйраак жүрсүн деп, мунун кубаттуулугун күчөтөт да. Ошондуктан Альпинанын айырмачылыгы бул кыймылдаткычында болот. Анан эми партнер болуп келген Альпинанын, жана мен айтып келгендей, буга чейин партнер болуп келди да. Ошондуктан булар мындай кылып келишти да. BMW-нын мисалы кыймылдаткычынын өзүнүн номери бар да, өзүңүздөр билесиздер. Туугандар, Альпина BMW-нын кыймылдаткычынын номерин момундай чийип туруп, булар өзүнүн номерин жазып келишкен да, буга чейин. Таң каласың. Ошону BMW компаниясы макул болуп, ошол эки макул болуп, алар мындай кылып келген. Булар чийип туруп, BMW-нын кыймылдаткычынын номерин чийип туруп, өзүнүн номерин жазат. Анан BMW-га ошол номерди айтат дагы, биздин номерди өзүнчө машина катары катта деп келген да. Гилейген Бавариянын BMW компаниясы ошол эки макул болуп келип, ошону өзүнчө компания кылып каттап келген. Альпина буга чейин өзүнчө машина заводу болуп эсептелип келген. Элестеткиле, бул эң негизги өзгөчөлүктөрү. Калган өзгөчөлүктөрү, достор, майдасынан эле, майда чүйдө эң негизгичи бул Альпинанын сүйгөндөрү бул кыймылдаткычы. Чынында эле, достор, мен айдап жүрөм да, эми мунун мынакей 2 тонналык машинечи, газды кичине бассаң, жанагы 2 эшиктүү спорткар деп коет го, ошол экелердей жеп жеңил. Шаар ичинде жеп жеңилин айтпагыла. Ал эми бул ат күчү боюнча 600дөн ашык аттын күчүн чыгарып берет да. Достор, ошончо кубаттуулугунун далили мунун спидометрде. Мунун ылдамдык ченөөчү приборунда канча километр деп ойлойсуз? 340 чакырым. Элестеткиле, 2 тоннадан ашкан гилейген машина 340 чакырым. Мюнхенге мен барганда ошол жерде мага буйруп BMW-нын эң негизги кеңсесине барып, тест-драйвка катышкам.
тест-драйвда жөнөкөй эле семерканы айдап көргөм да. Ошол эки жерде автобамга чыкканбыз. Ушундай эле жөнөкөй эле 7 модель машинесин айдап, мен өзүмдүн тарыхымда биринчи жолу 280ге чейин айдап, 280 чакырымга чейин айдап, вау дедим эле да. Элестеткеле 340 чакырымга чейин. Бизде Кыргызстанда бул машиненин толук кандуу кубаттуулугун сезгенге бизде жол дагы жок. Ушундай уникалдуу эксклюзивдүү машина. Мындай ушундай шылдыгы бар, бампери кичине башкачараак, дисктери башкачараак, анан албетте ички жасалганлары кичине башкачараак. Бардык жерде Альпинанын өзүнүн жанагы шылдыгы бар, өзүнүн тегерекчеси бар, өзгөчө булгары, өзгөчө атайын мореки руль бурагычы таптакыр башка Альпинаныкы. Эми жанагы панелдери башкача, мунун аудио системасы кичине башкачараак, жакшыраак, албетте булар жакшыраак кылышат. Андан тышкары мунун баягы күйүп турган панелдери күйгөн дагы өңдөрү башкача да. BMW-нын өңдөрүн калтырышкан, бирок эгерде мисалы BMW-нын ичинде күйгүзгөндө азыр болсо, мисалы аны болсо кызыл кылып, эгер спорт болсо кызыл болуп алмашат деген тет, анан жөнөкөй экраны болсо мындай бир негизги фону кара болсо, мунуку көк болуп турат да. Ошондой өзгөчөлүктөр бар. Альпина деген туугандар ушундай да. Ал эми бул Альпина болсо, бүгүнкү күндө бул сатылып аткан Альпина 2020-жылкы болгондуктан баасы канча десем, ошо эми 120 000 тегерегинен өйдө экен, бирок арзаныраак кылып сатып алса болот экен. Бирок мен айтайын дегеним, туугандар, Кыргызстанда бул Альпина эксклюзивдүү машина. Баягы бирдеке болсо бир өзгөчөнү каалайт го, өзгөчө сотовый телефон, өзгөчө саат, өзгөчө мисалы керек болсо биз саатты дагы баягы сатып алганда стандарттык ремендери бар да, курлары. Бирок ушуну дагы биз өзгөртүп башкача сатып алып атпайбызбы? Бул так гана Альпина ошондойлорго да. Эгерде сиздер өзгөчө машина айдайм, ошол эки шартым ошондой мүмкүнчүлүгүм бар десе, албетте анда Альпина алып айдайсыздар. Мисалы бул Альпинаны. Эгерде мага Мерседес жаңат, мен Мерседес айдайм десе, ал жерде жана айткандай AMG бар, AMG, же болбосо Brabus деген компания бар, Альпинага окшогон компаниясы. Так что ошол экени айтып коеюн дедим, туугандар. Бизде эгерде мисалы мындай да, элибизде тынччылык болуп, жерибизде өнүгүү болсо, мындай өзгөчө машина айдайм дегендер көп болот. Мындай эксклюзивдүү машиналар Кыргызстанга сөзсүз түрдө көп келет. Барыңыздарга Альпина, же болбосо Brabus, же болбосо ошого окшогон өзгөчө эксклюзивдүү машина айдап, бул жашоодо рахат алып, бул жашоону жаркырата жашооңуздарды каалап кетмекчибиз. Ийгилик болсун достор.